Саламатсыздар, урматтуу адабият ишкыбыздары. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынын 1-бөлүмүнүн 5-чыгарылышы. Жолго чыкканга түш ооду. Поезд Волганы жакалап барат. Купелүү вагондордо бир топ күн жүрөр узак жолдун ылайыгына жараша тирилик орноду. Авдий Калистратов түшкөн сүрмө топ вагондо болсо өзүнчө сүрмө топ тиречилик. Ар түркүн киши ар түркүн жумушу менен сапар жүрүп поезд минип баратат. Зарыл иши болгон киши жолго чыгат, боло келген өнөкөт. Ошолордун ичинде наша чабытына жөнөгөн чалгынчылар, Авдий Калистратовдун жолулаштары. Чабагандар бул поездде 10дон ашуун баратканын болжойт. Өзү билгени азырынча экөө гана. Бул экөөнү Авдийди вокзалда алиги шылуун жүкчүл үтүп кошкон. Бул экөө тең Мурманскиден келиптир. Бири катамалыраак Петроха 20 чамасында. Экинчиси Али оозунун сароосу кетелек жаш өспүрүм. Лёня деп коюшат. Бирок жаш туруп Лёня ушуну менен наша чабытына экинчи жолу баратыптыр. Ошон үчүн чабытка жытыгып калган бөлтүрүктөн бетер азуу кагып кырдана жүрөт. Авдийди мурмандыктар түндүкчө Авдяй деп өз киши катары санашты дагы, ишенимдүү кишилердин жөндөмөсү менен чабытка баратканын билишсе да, оболу сыр бербей тымпыйып жүрүштү. Чабыт тууралуу кыйытып гана сүйлөшөт. Адагы чылым чегип тамбурга чыкканда. Сапар бараткан эл тыгылышып көп. Ансыз дагы абасы быкшып тургандыктан азыр вагон ичинде чылым чектирбей калышкан. Ошон үчүн бириси чылым чеккени, бириси арк беркини сүйлөшүп алганы тамбурга чыкпай болушкан. Авдийдин чылым чеккени кандин болгондордун калыбына коошпой олдуксун экенин эң алды байкаган Петроха болду. Авдяй, сен тамеки тартып көргөн неме эмессиң го? Чоеки айымдан бетер оозуң чормоюп, ичиңе тарткандан коркосуң да. Бир кезде тартчумун, анан таштап койгом. Ошондой дейм да. Мен бала күнүмөн бери тартып келатам. Бирок Ленка балекет чылымчыл деп ошонайт. Тимеле кээ бир чалдардан бетер чыласын соргудай. Ичишке калганда дагы Азыр ичкенибиз болбос, бирок кийин акесин таанытабыз. Ленка али бала го? Ким, Ленкабы? Балама эле бале ал. Мына сен чоң ишке биринчи бараткандан ардеме өң көрүнүп жатса керек. Бу сага күнүмдүк, жалданма коюш эмес, билип кой. Ленка барбы? Ал деген мындайдан нечен кайнап чыккан. Али көрөсүң. Тиги чөптөн чегип коебу? Же тимеле чабагандыгына маашырбы? Деп Авдий кызыга сурады. Ленкабы? Чеккенди ошондон көр. Азыр баары чегет. Аны да акыл менен чегиш керек. Деп анан Петроха насаат айта баштады. Кээ бир акмактар көтүнөн көк түтүн чыкканча чегип алат. Андайлар бул ишке жарабайт. Алар сасыт кылар. Май боткону кара буламык кылат. Ал чөп деген чебер колду, назик сезимди талап кылчу нерсе. Сырын билип, кадырына жетсең, көңүлүңдү курсан кылып, жаныңды бейишке чыгарат. Курсанттыгы кайсы? Курсанттыгы ошол. Мына дейли, кол арыкта билектей суу агып жатат. Аттап өтүш сөз эмес. А бирок көңүлүң чөптөн курсант болгон чакта билектей суусага жайылып аккан дайра, чалкыган океан болуп көрүнөт. Ана жыргалы. Жыргал деген эмне? Аны кайдан тапса болот? Жыргалды. Мына нан сатып жейсиң, кийим сатып алып кийесиң, арак сатып ичесиң, жыргадым дейсиң. Бирок чөптөн алган жыргалың бар эмеспи? Ал дагы оңой акчага келбейт. Анын жыргалы башкача жыргал. Өңүңбү, түшүңбү билбейсиң, тимеле кинонун ичинде жүргөндөй болосуң. Болгондо кинону жүздөп, миңдеп чогуу көрүшөт го? Жок, тигинде болсо өзүң менен өзүңсүң. Эч кимдин тиешеси жок. Эгер бирөө жарым тиишсе, тумшоңун канжалатасың. Тиишпе дейсиң.
өз билгенимдей жашайын дейсиң. Бирөөнүн алтын аягына ит тумшугуңду малба дейсиң. Мына көрдүңбү? Анан токтоло калып, шойкоңдуну көзүн жылжыйтты. Абдяй, сен кичине жыргап алайын десең, колтук көрөнгөмөн бөлүшөйүн, ия. Мен өзүм табайын, анан деп көнбөй койду Абдий. Өз шыбагамды чогултайын, анда сөз башка. Мунуң да туура, деди Петруха. Өз шыбагаң өзүңдүкү. Унчукпай туруп, оюндагысын дагы айтмакчы болду. Биздин иште, Абдяй, баарынан мурун сактык керек. Тегереңнин баары жоо, ушакка кулак түргөн кемпир да, темир тезегин көкүрөгүнө тагып алып, ошого корстон болуп жүргөн пенсионер да жоо. А башкаларын айтпай эле кой. Баары эле биздин көзүбүздү тазаласак дешет. Түрмөгө тыгып, сүргүнгө сүрүп жиберсек дегенде эки көзү төрт. Ошон үчүн өз шыбагасына ээ болгучакты чөптөн жапыс бол, сөөл жандан жоош жүр. Биздин эреже ушул. Анан шыбага колго тийген соң бизди көрүп ал. Чөнтөккө тыйын толгондо жанагы ак жүрөктөрдүн энесин урганым жок. А эгер кокус бирдеме болсо, өлүм барым өз кишилерди сатмай жок. Закон ушул. Ага чыдабасаң бүткөнүң, ит өлүгүн көрдүм дей бер. Түрмөнүн төрүндө отурсаң дагы жетер кол табылаар, билдиңби? Оюнчук оюнуп жүргөн жерибиз жок. Бара-бара Петруханын дагы чуу жайы билинди. Кайсы бир курулуштарда иштейт экен. Жай келер замат моюнкум кайдасың деп жууртулдап жүрүп берет экен. Кара куурай каерде кандай өсөрүн коен жатагына чейин билген немекен? Не бир жылгалар бар дейт. Адамзат жапырт жабылса да түрткүдөй дейт. Үйүндө жалгыз карыган энеси калыптыр. Анысы дагы ичкиликтин түбүнө жакындап калган неме окшойт. Ага энелери чилдей тарап, көбүнесе газпровод куруп түндүктө экен. Акчаны этектеп табышат дейт, бирок суукка тоңуп, чиркейге таланып, тапканы корусун дейт кайра. Өзү болсо антип жинди бекен. Жайкысын кыйгач көз Азияны бир жойлоп чыгат, болду. Жылмаалы чардап жүрө берет. Үйрөнчүгө Ленканын үй жайы кыйыныраак экен. Апасын билбейт. Таштандылардын үйүндө багылыптыр. Үчкө чыкканда Мурманскилик бир капитан көбүнесе Кубага каттап турган алыс сапар кеменин капитаны зайыбыны ээрчитип келип, эреже менен өзүнө каттатып асырап алыптыр. Өз баласы жок экен. 5 жыл өтпөй баары ойрон болуптур. Алиге зайыбы бирөөнүн этегин кармап, Ленинград жакка кете бериптир. Капитан ичкиликке берилип, портто гана иштеп калыптыр. Ленка окусун элдир-селдир окуп, бирде капитандын таэжесиникинде, бирде капитандын бухгалтериниси бар экен, ошолордукунда жүрүп калат. Бухгалтердин катыны жеткен бир тозок экен. Ошентип, эбегине себеби чыга берип, жаш бала кароосуз калат. Ээн баш өсөт. Ага дүйнө коюнунун жылуусу качат. Асырап алган капитан атасынан биротоло кетип тынат. Согуштун мунжусу. Кезинде суу астында сүзгөн кемеде кызмат өтөгөн, азыр жалгыз бой бир кишинин колунда жүрөт. Ал кеңпейил, жакшы киши экен, бирок Ленкага таасир өтпөй коет. Бала өзү менен өзү болот, башы болгон жака кете берет. Кайрылса келе берет. Ошентип Ленка чабагандыкка өткөнүнө мына 2 жылдын жүзү болуптур. Өзү дагы баңгиликтин кызыгына кире баштаган көрүнөт. 16га араң толгон бала, 10 гүлүнүн бири ачыла элек. Улам жаңы жаштарды оп тартып торуна түшүрүп жаткан баңгиликтин табият таржымалын ийне жибине чейин билип чыкмайынча тырс этип сыр бербеске Абдий Калистратов шерт кылып койгон. Ошон үчүн алигидей тагдырларды угуп туруп, жаны кашайса дагы араң чыдады. Анан калса бул кейиштүү тарыхка канчалык тереңдеп кирген сайын, мунун баары бети мемиреп көрүнгөнү менен түбүндө буркан шаркан толкундуу агымдары жүрүп турган турмуш тиричилик деңизи сыяктуу экенине ошончолук көзү жетип, бу жамандыкка моюн сунгандык ар кимдин керт башына тийиштүү жеке жорук болгону менен, андан тышкарыда жаштарды мындай кеселге чалдыктырып жаткан коомдук себептер да бар экенине ишене берди. Ал себептер тармактанышып туташып, бир ооруну бүт денеге тараткан
кан тамырлары сыяктанып, бир караганда колго кармалгыс да жоюшка моюн бергистей. Бул себептердин тамырынын түбүн жекече издей берүүдөн аз гана түгүл, таптакыр жыйынтык чыккы да эмес. Мындайда бiri болгондо толук бир социологиялык трактат жазып чыгуу керек окшойт. Же андан көрө басма сөздө же телевизордо жамы журтка жарыя дискуссия ачыш керек. Бара келде таппасаң сыйпалап кал. Бөтөнчү өлкөмдөн келгенсип бунун ойлогонун. Авди өзү семинариялык чекке чектелген. Күндөлүк тирликтен кабары жок немекенин эске алсак, ал башка чөлкөмдүн кишиси экени рас. Бирок буга окшогон маселе тууралуу жарыя айтышка эч кимдин кызыкчылыгы жок экенин, анын себеби ар качан коомубуздун кадыр баркын сактоо керек деген куру намыс менен түшүндүрүлөөрүн. Чындыгында минтип ооруну жашыруучулук ар ким өз абалын сактоо менен алек болуп, башка бирөөлөрдүн пикирине жана көңүлүнө жараша болуп калганын, мына ушулардын баарынан улам көчүк кысып кайдыгер жүрүү өнөкөт оору болуп калгандыгын Авди кийин билди. Кыязык коомдун кайсы бир бөлүгү ооруга чалдыкканын жарыя кыйкырып чыгууга башка негиздерден мурун өз жанына зыян келерин билип туруп, тобокелге бара турган элдик керек болуп калган окшобойбу? Бактысынабы, шорунабы, Авди Калистратов мындай купуя коркунучтан аман болчу. Бирок буга окшогон тиричилик турмуштун сырларынын ачылышы али алдыда эле. Ал чындыктын сырын билер тийиштүү жолуна жаңы гана кирип бараткан. Адашкан жандарга боору уруп, жардам бериш үчүн чын турмуштун азаптуу жактарын өз башынан кечирип, курутуп коёр акыбалдан куткарып чыгар жол ар кимдин өз дилинин жаңырышында. Демек, ар ким өз рухунда революция жүргүзүшү керек экенин насаат сөз менен эмес, жемелөө же айыптоо менен эмес, ошо тозокту өзү аралап өтүп, өз ыйманынын үлгүсү менен далилдеп жардам берүүнү алдына максат кылып алган болчу. Бирок мындай сонун кыялдын күнү өтө эле кыйынга турарын ал дале болсо көз алдына элестете албады. Жаш эле, бирок кеп жаштыгында деле бекен. Семинарияда Христтин тарыхын окуп жүргөндөгүчү, Хепсиман багында Юда Христти сатып жибергенин окуп алып, өңгүрөп өксүп ыйлаганычы, бул Кудайынын азабын өзү кошо тартышкан эмес бекен? Баарынан да Христти аптабысыкта кашка дөбөнүн төбөсүнө буту колун керип, крест мамыга мык менен чегелеп кадап салышканын билгенде, Авди үчүн бүт аалам быркырап кетпеди беле. Бирок анда али көргөндөн көрө элеги көп өспүрүм Авди бирдемени ойлоп алыптыр. Дүйнө пейил тазалыгы менен дил тунуктугу үчүн эң оолу өз уулдарын айыпка тутаары бу жалгандын закон экенин кантет? Ак пейилдин жашоо ылайыгы жана салтанат курар айласы ошол болсо кантет? Ушуну бир ойлоп койсо болмок. Чын эле ошол болсо кантмек? Жеңиштин күнү ошо болсо эмне кылат? Бул тууралуу оболу бир кезде Виктор Городецкий экөө сүйлөшкөн жайы бар. Жаш айырмасы аз эле болсо дагы Авди сыпаалык кылып, аны Никифорович деп атаар эле. Ал сөз Авди диний семинария менен кол үзүшмөкчү болгондун алдында сүйлөшүлгөн болчу. Эмне дейиндечи Городецкий кээде Авди анын үйүнө барып калып, экөө чай ичип отурганда. Өзүң ойлочу, бала Молдуке. Авди, сен капа болбо минтип айтканыма. Жөн эле айтылышы жакшы экен. Семинариядан кетем дейсиң. Сен кетпей эле сени чиркөөдөн кууп чыгышат го. Себеби аларды жерип кетип жатканыңа устат молдолоруң көнө койбойт. Анын үстүнө сенин кетип жаткан себебиң чиркөө үчүн өтө сейрек жана өтө жагымсыз себеп. Сен же бир адилетсиздик көргөнүңөн, же бирдемеден улам ыза болуп, кысым тартканыңан, болбосо чиркөө кишилеринин бирөөсү менен чатакташып алганыңан кетип жаткан жериң жок. Бала Молдуке, сенин алдыңда чиркөөнүн эч күнөөсү жок. Сен чиркөө менен идеялык ажырымдыктан улам кол үзүшүп жатасың. Ал рас, Виктор Никифорович. Ызалык деп жөн эле түшүндүрүп коёр түз себеп жок. Кептүүнү жалаң менде эмес,
кеп салттуу диндердин бүгүнкү күнү таптакыр эскирип калгандыгында, жаңы ойгонуп келаткан төмөнкү катмардагы адамдардын ата бабасынан бери калыптанып калган аң сезимине ылайыкташкан дин тууралуу олутту сөз кылууга болобу? Өзүңүз түшүнөсүз, эгер тарых бүт дүйнөлүк дин ишениминин аймагына ылайыктуу, бүгүнкү күндүн талабына жараша жаңы, ыйык идеялары бар борбордук бир кудайды сунуш кылып алып чыга алса, ошондо гана дин ишеними ишенээрлик деп үмүт этсе болор эле. Менин кетип жаткан себебим ушул да. Түшүнөм деп, Городецкий мыйыгынан жылмайып коюп, чайын ортады. Айтканыңа уккан кулак таң калгандай, бирок сенин теорияңа кабылуудан мурун айтып коеюн. Мына азыр ушул жерде жайма-жай чай ичип отуруп, экөөбүз орто кылымдарда жашап жатпаганыбызга абдан кубанам. Мунуңа окшогон диний кайырлыгың үчүн католиктик Европада, Испания же Италияда болсо, азыркы айтканым үчүн эле сени, аргасыздан укканым үчүн мени, балам Молдокем, экөөбүздү тең эң оболу, колубузду кол, саныбызды сан кылып мүчөлөп, анан улуу от жагып, 4 даңканыбызды өрттөп, сөпөтүбүздү тозоң кылып талкалап, анан шамалга чачып жиберишмек. Инквизация экөөбүздү жини кайнап качырып, табасы канып, жыргап жатып жоготмок. Күнөөбүз Бөбө Маржанын боюна бала бүткөнү жөнүндө сөз кылып жатсак, ал сырдуу жылмайып койду деген чагымга ишенип, бир бечараны өрттөп жиберген ыйык инквизация экөөбүздү эркелете отурмакпы? Виктор Никифорович, кечирип кой, сөзүңдү бөлгөнүмө деп, абди семинаристик кемселин калдастай топчулап жатып жылмайды. Ырас, менин айтканымы тамаша чалып жатасың, бирок чынында эле биздин күндөрдө дагы инквизация өкүм сүрүп, дини кайырлыгым үчүн эртең мени өрттөй турган болуп жатса да, мен алиги айткан сөздөрүмөн кайтпайт элем. Ишенем деп баш ийкеди Городецкий. Бул ойго мен кокусунан жеткен жокмун. Мен бул ойго христианчылыкты изилдеп чыгып, жана бүгүнкү күнгө көз салып, акыл чайкап отуруп жеттим. Эч качан жете албасам дагы, таппай сыйпалап калсам да, мен баары бир Кудайдын бүгүнкү күнгө ылайыктуу жаңы формасын издеген. Тарыхты эскергениң рас болду деп, Городецкий анын сөзүн бөлдү. Эми менин сөзүмдү укчу. Жаңы Кудай туурасындагы сенин идеяң, биздин интеллектуалдардын тили менен айтканда, бир жагынан өтө маанилүү идея болгону менен, абстрактуу идея. Бул сенин оюңдан чыккан. Илгери айтышкандай, ой толгоолоруң, сен Кудайды программалаштырып жатасың. Бирок канчалык кызыктуу жана ишенимдүү болуп көрүнгөнү менен, Кудай акыл ойдун толгоосунан жаралбайт. Түшүнсөң, эгер Христос керилип өлбөгөндө, ал Кудайда болмок эмес. Адилеттиктин жалпы бийлигин көздөгөн бул таң каларлык инсан элден мурун адамдардын колунан ырайымсыздык менен өлтүрүлөт да, анан рух болуп көкөлөп, мактал болуп ырдалып, кошок болуп айланып, азап болуп кыйналып чыккан. Мында баш уруп сыйынуу менен өзүн өзү күнөөлөөчүлүк, өкүнүч менен үмүт, жазалоо менен кечиримдүүлүк баары жуурулушуп, адамгерчилик чыккан. Ал эми кийин бул идея бузулуп, белгилүү бир күчтөрдүн белгилүү бир кызыкчылыгына ылайыкташып кеткен. Дүйнөлүк идеялардын тагдыры качан болсо ушундай. Мына, эми өзүң ойлоп көр, кимиси күчтүү, кимиси ыйык. Идеясы үчүн крест мамылга керилип, кыяматка өз ыктыяр менен барып берген азаптуу Кудай ыйыкпы? Же бүгүнкү күнгө жарашкан телегейи төп келген көктөгү бир абстрактуу идея ыйыкпы? Муну мен ойлогом, Виктор Никифорович. Актык сизде. Кудай жөнүндөгү түшүнүк канчалык опол, орноктуу болбосун, бүгүнкү күндөгү дүйнө таанууга ылайык келбей, эскирип калды. Мына ошол эскини кайра карап чыгаар маал келди деген ойдон мен такыр бошоно албайм. Айкын эле көрүнүп турбайбы? Талашпай эле коелу. Балким мен абстракциядан аттанып чыгып алып, изделбей турган нерсени издеп, карайлап жүргөндүрмүн. Эмнеси бар экен? Канон болуп калган дин илимине менин ойлорум ылайык келбей эле койсун. Бирок мен оюмду кантип өзгөртөм? Мунун натура, назиле чындык момундай деп бирөө мени башка нерсеге ишендире алса,
дегеле Кудай жалгабайбы? Андай нерсе жок да. Айлаганча дегендей Городецкий эки колун жайды. Аңдап отурам, Авдий молдеке. Аңдап отурам. Бирок кандай болсо андай болсун, баары бир эскертип коеюн. Чиркөөлөрдүн түшүнүгүндө жаңы Кудай издөөчүлүк деген чиркөөгө каршы болгон эң оор кылмыш сен дүйнөнү астын үстүн кылам дегенге барабар. Аны билем, деди Авдий жай гана. Бирок баарынан жаманы жаңы Кудай издөөчүлүктү чиркөөдөн сырт дүйнөдөгү жактырбайт го. Ошону ойлодуң беле? Ой тобо, деп таңыркады Авдий. Аман болсоң, аны да көрөрсүң. Кандайча? Эки тараптын позициясы ушул жерден биригип кетеби? Биригип кеткен эмес. Деги сенин аракетиңин эч кимге кереги жок. Кызык, эң керектүү нерсенин эч кимге кереги жок экен да. Менимче нече азапка түшөрсүң, Авдий молдеке. Ай деп да айтпайм, кой деп да айтпайм, өзүң бил, деди Городецкий акырында. Городецкийдин айтканы туура эле. Бардык жагынан көп өтпөй Авдий Калистратов анын тууралыгына дагы бир жерден көзү жетти. Бул кичинекей окуя Авдий семинариядан куулуп кетер алдында болду. Ошо күнү алардын кичинекей шаарчасына окуу жайлары боюнча патриархиянын координатору Дмитрий ата келди. Бу кадырлуу пирди ректорат вокзалда чоң урмат менен тосуп алды. Семинария чөйрөсүндө бул кишини дал ушинтип координатор ата деп аташчу. Идеал элесте кандай болуш керек болсо, дал ошондой келбеттүү, акылдуу координатор атанын бул жолку келишине себеп семинариядагы чектен чыккан окуя болду. Мыкты семинаристтердин бири Авдий Калистратов безерлик жолго түшүп, ыйык жазууну текшерип тескөөгө алып, замандаш Кудай жөнүндөгү шектүү идея чыгаргандыгы. Албетте, координатор ата жетекчи жана жайкоочу катары адашкан жашты аброй баркы менен кайра чиркөөнүн жайына киргизүүгө, ошону менен иштеги чырды сыртка чыгарбоого келген. Бу жагынан алып караганда чиркөө деле атуул пенделердин жоосунан алыс кетпейт. Авдий Калистратовдун ордунда турмуш тажрыйбасы бай башка киши болгондо, координатордун аталык ниетин ошондой эле деп түшүнмөк. Бирок Авдий көрүнүктүү чиркөө жетекчисинин ниетин чынында такыр түшүнө албады да, ошонусу менен теги кишинин маселесин бузуп салды окшойт. Координатор атанын маегине Авдий түш ченде чакырылды дагы кашында чыпчаң 3 саат отуруп чыкты. Оболу координатор ата башкы имараттын бир залында жасалган академиялык чиркөөнүн алтарына барып чокунууну сунуш кылды. Үмөтүм, сени менен сүйлөшөр олуттуу кебим бар экенин сөзсүз түкшөмөлдөп тургандырсың. Бирок ашыкпайлы. Кудаанын алтарына мени коштоп барууну мархабат эт, деди ал канталаган тосток көздөрүн Авдийге балбылдатып. Эң алда чокунуп алуубуз керектигин сезип турамын. Жараткан эгем, сизди жалгасын, деди Авдий. Мен даяр. Мен үчүн чокунуу эге жөнүндөгү дамамат ойлорума контрапункт болуп турат. Замандаш Кудай жөнүндөгү ойлор көйүмө биротоло уялап алгандай. Анчалык ашыкпайлы үмөтүм, деди оор басырык менен координатор ата мамык орундуктан туруп жатып. Авдийдин замандаш Кудай, контрапункт деген шок сөздөрүн бай тажрыйба клирик кулагынын сыртынан кетирип, сөздү азыртадан чаташтыргысы келбеди. Чокунуп алалы. Бу дүйнөдө канчалык узак жашаган сайын мен Кудаанын ак пейилинин, бизге боорукерлигинин чексиздигине ошончолук тереңирээк ишенип келатам. Жараткандын ичи кең, кечиримдүүлүгүндө чек жок. Жараткан эгенин бизге ардаган сүйүүсүндө чек жок. Биздин чокунганыбыз ал үчүн балким эсиликтин эл бир сөзү сыяктуу эле болор, бирок жан дилибиздин Кудай менен ажырагыс биримдиги ошонубузда. Айтканыңыз ак, аким, деди Авдий босогодон. Анан Авдий жаштыгына, чапчаңдыгына алдырды да, маек курушуп отургандагы зикит каадасын карманбастан сактаган оюн ортого салды. Шоктук дебеңиз, бирок айтарым, биздин түшүнүгүбүздө Кудай чексиз. Демек тирүүлүктүн ою бирден экини таанып өнүгө турган болгон соң, Кудай деген түшүнүк дагы өнүгө турушу керек да. Буга сиз кандай дейсиз, аким? Ушул жерде координатор ата жооптон буйтай албады. Анткени менен кызууганды окшойсуң, үмөтүм, деди да, тамагын кырына жөтөлүп,
үстүндөгү калың кийимин оңдонду. Жаш болсун, кары болсун, адам Кудай жөнүндө антип ойлогону жарашпайт. Башталышы бүтөөрү жок жаратканды толук түшүнүү бизге буйруган эмес. Кудай биздин эркибизден тышкары, дүйнө биздин аң сезимибиздин эркинен тышкары деп материализмди эле мойнуна алып отурбайбы? Кудай Таала төтөн, улук. Кечириңиз, Аким, канткенде да ар нерсени өз аты менен атаган жакшы. Биздин аң сезимибизден тышкары Кудай жок да. Ошого көзүң жетеби? Жеткен үчүн айтып турам. Макул дейли, ушу менен эле ойду тамам кыла койбойлу. Мейли, кичине дискуссия сабагын уюштурса уюштуралы. Ага чокунганыбыздан кийин кайрылалы. Азыр болсо, Кудай жалгагыр, мени храмга кошточу. Координатор ата Авдийди академиялык чиркөөдө бирге чокуналы дегендин өзү эле чоң сыймык, ак пейилдин белгиси болмокчу. Окуудан куулганы турган семинарист өзүнө ыңгайлуу болуп турган мындай жагдайдан пайдаланып калыш керек эле да. Экөө дализ менен баратты. Алдыда координатор ата, жанында жарты кадам улаш Авдий Калистратов. Чиркөө жетекчисинин зыңкыйган турпатына, салаватына, басканына, этеги жер чийип, бөтөнчө бараанды көрсөткөн рясасына, диний даражаны белгилөөчү кийимине назар салып баратып, пенденин ар бир ишинде дин мыйзамын, баарыдан мурда чиркөөнүн өз мыйзамын 1000 жылдап коргоп, жактап келатып, салт заңына айланган кудуреттүү күчтү сезди Авдий. Жашоо турмуштагы акыйкатты издеп чыккан жолунда Авдий эми ушу эзелтен каршыккан күч менен кагылышмак. Бирок азырынча ал экөө эгесине баратты. Ар кимиси ар башкача болсо да, экөө тең ишенген, жалпы баарыга тиешелүү дүйнө, анын ичиндеги кичинекей пенде жөнүндөгү ишенимдин жамы журттун аң сезимине киргизүүдө экөө тең атын атоого милдеттүү болгон эгесине баратты. Авдийдин да, анын жетекчисинин дагы бар үмүтү эгесинде. Анткени баарын билген жана баарын кечирген жалгыз тирек ушул эге. Ошентип экөө баратты. Академиялык чиркөө ушул тапта ээн экен. Андыктан анча чакан деле көрүнбөдү. Башкасынын баары кадимки эле чиркөөдөй. Болгондо күйгүмдөгөнгөн алтардын төрүндөгү жаасы катуу, көз карашы тешетиктеген. Кара чачы жаагылдай төгүлүп, бозомок шоола кошумча жарык кылып турганга, ого бетер шапайып, азыркы көрүнгөн Христин жүзү гана өтө кумсарыңкы. Диний жетекчиси да өз өйүн өз эркинче ойлонуу укугунан азырынча ажырай элек окуучусу да экөө тең тизелей туруп, эгесинин жүзүнө тике карап, ниеттерин ачты. Ар кимиси бул жерге эгеси менен өзү гана көзмө көз сырдашам деген ниет менен келип турат. Анткени эге күн түн дебей, маалдын кайсы учуру болбосун, тайынып келгендердин саны канча болбосун, мейли бүт адамзат жер бетинде бир маалда аны энтелеп турбасын, ошол эле маалда баары менен да ар кимиси менен көзмө көз жекече да сырдаша турган кудурети бар. Эгенин бардык жерде ар кимдин көйүндө болмогу ошо. Мына азыр дал ошондой эле болуп атты. Ар кимиси эгесине деген ишениминен чыккан сырларын, түпөйүл санаасын, арыз арманын, актанган аракетин айтып жатты. Анан да ар кимиси өз кыялындагы ааламга ылайыктап, аалам ичинде ал микроскопиялык орун ээлеп, микроскопиялык өмүр сүрөөрүн аңдап, жаратканды ушул жарык дүйнөгө жараткан үчүн алкап, күнү бүтүп, бу дүйнөдөн кетээринде эгесинин аты оозунан түшпөсүн тилеп жатты. Анан экөө алиги бөлмөгө кайра келди дагы көзмө көз отуруп, ачык сөзгө киришти. Эмесе үммөтүм, мен сага насаат айтып отурбайм, деди координатор ата Авдийдин маңдайына булгаары орундукка жайгашып отуруп жатып. Авдий Калистратов болсо семинариялык кийиминин эки өңүрүнөн уркуюп чыгып турган эки тизесинин ортосуна эки колун салып, маңдайкы жыгач орундукта кул жуюп момун отурду. Кулагым сизде, Аким, деди семинарист кулду куруп. Дагы айтам, сени жемек алып, насаат айтпаймын. Сагандай жупуну тескөрүн таасири жок. Бирок эселектегенген мурундагы кызылууңан ылам чыккан алиги сөздөрүң кейитпей койбойт. Ошону уккандан соң да байкап отурган чыгарсың.
Мен сени менен тең жамааттыкта сүйлөшүп жатам. Анан калса өзүң акылдуу жансың. Сага ачык айтайын, чиркөө сенин акылыңдын дин окуусуна каршы чыкпай, кайра Кудаанын осуяттарына кыңк этпестен баш оту менен кызмат кылганыңды каалайт. Ошону сенден неге жашырайын? Чынында аталык тес менен кулагыңды ушата чөйсөм деле болор эле. Анткени рахматы атаңды көргөм. Ал экөөбүз бири-бирибизди нак түшүнүшкөн жандар болчубуз. Ал киши христиандын адалдыгын алып жүргөн жан эле. Анын үстүнө аябай билимдүү болчу. Мына эме тагдырдын иши экен. Көп жылдар бою чиркөө кызматын өтөп өткөн рахматы диакон Иннокентий Калистратовдун уулу Авдий сени менен кездешип отурам. Эмнеликтен дейсиңби? Башында сен тууралуу жакшы пикирлерди көп укканымды жашырбайм. Бирок бул келишиме өзүң түшүнүп отурасың. Мени түкөйлдөнткөн шарттар себеп болду. Байкап көрсөк, статусуң боюнча шакирт гана боло туруп, сен дин окуусун текшерүүгө шоктонупсуң. Буга чейинки сенин каплет айткан ойлоруңду угуп, адашып жатканын көбүнесе жаштыктын залдарынан экенине ишендим. Ошондонго деп ойлогум бар. Көптөгөн себептерден улам жаштыкка менсинөөчүлүк мүнөздүү болот. Ал ар кимдин тарбиясына жараша, кыялжуулугуна жараша көрүнөт. Турмуштун азап тозогун көп тарткан кары киши өмүрүнүн аягында Кудайга ишеними менен кечип кеткен же диний ыйык түшүнүктөрдү өз бетинче чечмелей баштаганын уккан жайың барбы? Жок болсо да өтө сейрек учураар. Кудайдын кудурет касиети караган сайын улам тереңдеп ачыла берет. Эстеп көрчү, революция чыгаар алдындагы дүрбөлөңдүү доордо динге атеисттик чабуул койгон, анысы 300 жыл өтсө дагы ушул убакка чейин басылбай келаткан Европанын философтору, асырысы Франциянын энциклопедисттери жаш эле жигиттер болчу, ыраспы? Ырас аким, алар жаш болчу деп макул болду Абдий. Мына көрдүңбү, ушунун өзү эле жаштыкка азыр мода кылып айтып жүрүшкөн экстремизм мүнөздүү экендигин көрсөтөт. Жаштыктын өзгөчөлүгү да ошол. Ырас, бирок ошол сизге экстремист болуп көрүнгөн жаштардын адилеттик үчүн айтканда негиздүү ишенимдери бар эле да, деп кыстарып койду Абдий. Сөзсүз деп координатор ата кошулууга ашыкты. Ал бөтөнчө маселе. Дегенкиси алар чиркөө кызматкерлери эмес болчу. Динге болгон мамилелери өздөрүнүн жекече иши эле. Ошон үчүн алардын жөнү башка. Ал эми сен болсоң, үммөттүм, эртеңки пастырсың. Төтөн ийги деп сөзүн бөлдү Абдий. Идея боюнча адамдар мага, менин билгениме толук ишенмеги парс. Ашыкпа деп координатор атанын кабагы чытылды. Эгер сенин пайдаңа деп айткан менин кептеримди кабыл алаар ниетиң жок болсо, кел анда башкача сүйлөшөлү. Биринчиден, дин ишениминин маңызына жетчү жолду каршылыктын каяшасына алдыргандардын биринчиси да, акыркысы да сен эмессиң. Чиркөө өзүнүн узак тарыхында сага окшоп күдүктөнгөндөрдү көп көргөн. Андан эмне экен? Ар кандай улуу иштин аргасыз чыгымдары да болот. Андай өткөрүү учурлар, кокустуктар боло келген жана боло берет. Бирок акыр түбү эки тыянак менен бүтө келет. Же алиги каяшачыл өзүнүн күдүксүнүүсүнөн таптакыр баш тартып, баштагысынан ашкан ынтаалык менен назили таза ишеними кыңк этпестен кабылдайт, ошондон улам жетекчи аталарынан кечирим алат. Же кашайып көнбөй койсо, андай безери дини кайыр чиркөөдөн куулуп чыгат дагы Кудайдын каргышына калат. Түшүндүңбү? Үчүнчү жол жок. Үчүнчү жол болбой турганын билдиңби? Сенин жаңыча ойлооң кабыл алынбайт. Аңдадыңбы? Аңдадым аким. Бирок үчүнчү жол мага эмес, чиркөөнүн өзүнө керек деген ойдомун. Деп координатор ата шылдыңдагандай баш чайкады. Ушунча тантырап кеткенде болмок беле? Деп барк этип алды дагы табалагандай кыжыр менен сурады. Андай экен, мархабат. Ыйык чиркөөгө кандай үчүнчү жол даярдап койдуң? Айта койчу. Дагы бир революция чыгарганы жүргөндүрсүң? Тарых али билбеген нерсе экен. Кылымдап катып калган сенектиктен бошонуп, догматизмден куткарып, адам рухуна өзүнүн назили ажыты болгон, Кудайды даана тааный турган эркиндик берүү.
Тоқтот деп координатор ата каршы чыкты. Бул эң баштык күлкү келерлик кымбаттуум. Эгер ойдун ар кимде өзгөчө болуш мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарсаңыз, анда аким сөзүбүздүн дагы уланышына эч кажет жок. Дал ошондой кажет жок деп координатор ата кызуулана кетти дагы ордунан турду. Доошу сүр алып күркүрөп чыкты. Эсиңе кел, жигит. Кесириңен кайт. Сен бараткан жол тозоктун жолу. Сен шорду, Кудай деген кыялымдын туундусу. Ошол үчүн аны ойлоп алган адам өзү Кудайдын Кудайы деп бүтүнгө келип кекирейип алган окшойсуң. Бирок ой кыялды да Теңирдин кудурети жаратканын билип кой. Жаңыча ойлооңо жол берилсе, укумдан тукумга жетсе деп адамдар азап менен тозоктун арасынан алып өткөн. Түпкүлүк негизинен 1000 жылдап куралган куну кымбат осуят нарктын. Ак каранын жоолорун сен биротоло жокко чыгаруудан тайуу таппайсың. Догматизмден бошонуу керек демиш болуп, сен Кудайдын жакшылыгынан жаралган догматтарды кыйраткың бар. Чиркөө жаңыча ойлоосуз эле жашап келген жана жашай берет. Бирок догматы жок эле дин окуусу болбойт. Андай экенсиң, эсиңе түйүп ал. Догматизм деген бардык жоолордун жана бийликтердин тиреги. Эсиңде болсун, сен жаңыча ойлооң менен Кудайды жакшыртам демиш болуп, кайраны четке кагып жатпайсыңбы? Кудайдын ордуна өзүң отуруп алуудан кайра тарткан жок. Жакшы жери, Кудайдын биз деген ниети сага жана сага окшогондорго көз каранды эмес. Сенин Кудайга кылган акаратың өз башыңды гана жейт. Кудай Таала түпкүлүктүү жана түбөлүктүү. Амин. Координатор атанын көпүлдөгөн нааразычылыгына араң чыдап, Авдиянын алдында эриндери кумсарып араң отурду. Ошентсе да өз оюнан кайтпады. Кечириңиз, аким, өзүбүздөн чыккан нерселерди Теңирдин кудуретине жабыштырбаңыз. Эгер Кудай өзү жараткан биз ак менен караны аралаш алып жүргөн соң, анда баары колунан келип турган Кудай бизди антип чала жаратып кереген эле. Бизде шектенүүчүлүк, көп кемчилик, атүгүл жараткандын өзүнө кылар митаамчылыктарыбыз боло турган соң, Кудай пендесин андай кылып эмнеге жаратмак? Сиз дин окуусунун абсолюттуулугун колдоп, дүйнө менен өз ажытыбыздын маңызына бир жолу жеткенибиз жетишет деген позицияны жактап күрөшүп жатасыз. Мына ушунуңуз логикага каршы келип жатпайбы? Библиялык доордон мурдагы доордо бир айтылып калган экен деп, христианчылыктын 2000 жылдан бери айтылып келаткан жобосуна биз сөз кошо албаганыбыз кандай? Сиз чындыкка монополия орнотуп коюш үчүн күрөшүп жатасыз. Бирок ал деген бери болгондо өзүн өзү алдоочулук болбойбу? Анткени кандай гана окуу илим болбосун, Кудайдын өзүнөн чыккан күндө да чындыкты бир жолу биротоло түбөлүккө билип, өздөштүрүп алган окуу илим болбойт. Эгер андай болсо, анда окуу илим өлүү да. Авди айтып басылды. Ошондогу орноп калган тынчтыкта терезе сыртынан шаар чиркөөсүнүн кагылып жаткан коңгуроосунун үнү колду. Адам менен Кудайдын ортосундагы байланыштын символу болгон бул коңгуроо үнү ушунчалык жакын жана тааныш угулганынан Авди ушул үн сыяктанып, алыстан каалгый сүзүп, чексиздикке төнүп кеткиси келди. Чектен аша чаап баратасың, жигит, деди координатор ата сурданып. Мен сени менен Кудай илими боюнча талашка кирбей койсом да болмок. Анткени сенин билимиң али жетил элек. Анан калса шектүү, же сен адамзат тукумунун касы Азизилдин азгырыгында жүрбөгүн. Бирок коштошоор алдында сага бир нерсени айтып коеюн. Мындай ойлоруң менен сен чиркөөдөн тышкарыда аман соо жүрө албайсың. Анткени орноктуу окуу илимге шек келтирүүнү тиякта жөмпенделер дагы жактырбайт. Ар кандай идеология чындыктын жеткен жерин ээлеп турууга умтулат. Андай нерсеге сөзсүз каршылашасың. Пенделик жашоо жобосу чиркөөнүкүнөн алдаганча катаал келет. Мына ошол чөйрөдө өзүңүн кем ойчул экениңдин азабын тартасың. Мына ошондо ушул азыркы сөзүбүздү эстеп, бармагыңды тиштээрсиң. Эмесе жетишет семинариядан кетүүгө камын. Сен Кудайдын үйү болгон чиркөөдөн кууласың. Менин чиркөөм Дамамат өзүм менен бирге, деп Авди
Калистратов дагы жак дегенин бербей кашайды. Менин чиркөөм мен өзүм. Мен храмды ыйык жер деп эсептебеймин. Төтөн чиркөө кызматкерин, айрыкча азыркыларын улуя көрбөймүн. Кантейин балакай? Кудай жаныңы аман койсун, бирок бөркүңдү эле көр. Сени пенделик тиричилик өзү эле сопу кылып коет. Анткени аякта бир сындырым нанды дагы мээнет менен таап жеш керек. Мына ошол аргасыздык сага окшогон миллиондорду чүлүктөп жетелеп жүрөт. Бул эскертүүлөр кийин чын эле бир эмес, эки эмес, талай жолу эске түштү. Бирок кандай күндө калбасын, Авдий Калистратов өз ажытынын максатын башкалардан көрдү. Кандайдыр бийик, мааниси көк жээктин сызыгындай болуп, али алдыда деп чыдай берди. Ага жеткенге чейинки тириликтин кыйынчылыктары утурумдук деп билди. Жетер күн келерине ошондо көп адамдар анын артынан ээрчирине. Өмүр максаты мына ошондо экенине ишенип жүрө берди. Чабагандарга кошулуп, чабытына бирге чыгып, кара куурайдын талаасын көздөй бараткан күндөрү Авдий эртеден келе кечке поезддин терезесинен ээн тала эриме чөлдү карап туруп өзүнө өзү айтты. Мына эми өз башыңа өзүң ээсиң. Редакциянын тапшырмасынан башка байланган эчтемең жок. Эмне кылам десең өз эркиң. Кана эми азапты артынып жүрүп эмнени билдиң? Мына турмуш деген ушул. Эми гана бет келишип турасың. Мындан 100 жыл илгеркидей эле поезд минип, бир жактан бир жакка баратат. Анын ичинде сен да жолоочулардын бирисиң. Чабагандарда бул элдин ичинде жүргөн жолоочулар, бирок бир айырмасы булар жан-кештин эмелер. Анткени адам кемчилигинин эң залалдуусун жайылтып жүргөн арам тамактар. Жанагы ачуу түтүнү эчтеме делеместей, маңыроо кылганы жыргал экен, бирок ошентип ал адамдын дилиндеги адамдык касиетин өлтүрүп жатпайбы? Ошентип булар өз жанын өздөрү кыйнап жатышса, сен кантип токтотосуң? Ушунун баары кайдан чыгып жатканын билесиңби? Себеби кай чуңкурда жатат? Унчукпайсың, кай жагынан тооруп чыгарыңды, кантип түшүндүрөрүңдү, кандай арга кыларыңды билбей турасыңбы? Аз болсо да жардамым тийип, жакшылыгым жугар деп, семинариядан кутула жадап качып, турмуштун шарагымына буйрган сен эмес белең? Семинариялаш жолдошторуң сага идеалист деп ат коюп алышты эле. Бекеринен эмес окшойт. Эми болсо бул чабагандар сенин жардамыңа муктажбы? Ишиңе, жорук жоосунуңа сенин кийлигишкениңди алар каалап турушабы жокпу? Ошондой болгондо да буларга сен эмне кылып бере алмаксың? Жаман жоругунан айнытып, башкача жашоого ынандыра аласыңбы? Сен минтип айла таппай, амалың түгөнүп турган чакта булар көздөгөн максатына бел байлап, жол ийгисин күсөп, бакта алайыбыз ошондо деп жүрүп кетип баратат. Буларды ушу тобокелинен кантип айнытып аласың? Кантип ак жолго сала аласың? Эгер кийлигишпесең, жардамдашпасаң, булар эртедир кечтир жаза тартып кесилип кетери бышык. Аны күнөөбүз дебей, балейбиз деп түшүнүшөр. Жамандыктан коргоп калып, өкүнтүп тазалантып, бу кылмыштуу ишинен өздөрү баш тарткыдай кылып, бакта алайдын адалдыгын башкадан көрсөтө алсаң го, анда сонун болбойбу. Бирок ошондо булар бакта алайын эмнеден көрө алат? Курулай мактаган асыл нарктанбы? Ал асыл нарктардын баркы кетип, булганы бүтпөдүбү? Бакта алайыңды Кудайдан табасың десең, булар аны бала күнүнөн чоң ата, чоң энелеринин күлкү келер жомогу деп билет. Кудайың андан жогору болбой калган деген киши бекер жерден этеги толу акча таап турса, сөзүң эмнеге өтөт? Курооз рахматың ырыскы болбойт, келе акчалай деген сөз кийин эл оозунда лакап болуп кетпедиби? Ал эми бул чабагандар таап жаткан акча мүлдө биздики гана эмес, башка эл жердики да болсо керек. Чабагандар аттанып чыккан деңиз боюндагы порт шаарларды эле карачы. Мурманск, Одесса, Балтика бою жана да тиги Рак чыгыштан бери чабыттап тургандар бар дешет. Жанагы нашасы жуурулган пластилини менен экстрасы кайда гана кетип жатпады болду экен. Чынында кеп кайда кетип жатканында бекен?
Мындай бале эмне үчүн биздин турмушубузда ар кандай кемчиликтен биздин социалдык системабыз аруу деп бүт дүйнөгө жарыя кылган коомубузда болуп жатат кеп ушунда. Эгер ушунун баарын келиштирип бир материал жазсаң, ага көптөгөн кишилер үн кошсо, өздөрүнүн каны жанына тийиштүү иштей, өз үйүнөн чыккан өрттөй, өз балдарынын жанына жабышкан макоопестей жанга шая кыйкырып чыгышса, ошондо гана акчанын аргасы түгөнүп, жамандык жеңилер эле. Кудай ошондой эле кылса гана, айтканың талаада калбай, оболу сөз болгон деген осуят чындыгына чыгып, сөз оболку күч таасирине жетсе гана, Кудай ошондой кыла көр, ошондой жашасак, ошондой ойлонсок. Бирок Кудай кайра эле өзүңө кайрылайын. Шыңгыраган теңгенин жанында сөз эмне? Жашыруун бузукулуктун жанында дубанын күчү кайсы? Сөздүн күчү аркылуу арамдыктын материясын кантип жеңсе болот? Андай болсо мага күч кубат бер. Байсалдуу жолумда мени жалгыз таштаба. Мен жалгызмын. Азырынча жалгызмын. Оңой оокатка желиккен буларга эсеп жетпейт. Саратов аймагынан өтүп, Москва, Алматы поезды Казакстандын ээн жайкын талаасында баратканы 2 күнгө карады. Континенттин Туран тарабына биринчи баратып, Авдий бир кезде Россия өзүнө ээлеп алган географиялык аймактын айласыз кеңдигине таң калды. Көз алдында учу кыйры жок Сибирь менен кошуп эсептегенде дүйнөнүн кургак жеринин жарымына тете жаткан талаа жатты. Анан эл жашаган кыштак конуштардын сейректигин, шаарлар, кыштактар, айылдар, станциялар, бекеттер, адашып калгансыган малгашарлар, жетим тамдар темир жолго жармашып, бул чексиз талаа сүрөтчүнүн жаңы гана керип, жаңы гана түп шыбагын кургатып, жаңы эле арар жерине боек сүртүп, бирок сүрөтүн тартып бүтпөй таштап кеткен чалкар таары сыяктанып бозоруп жатат. Кай тарабыңды караба, чексиз талаа. Анын калса ушу кез талаанын гүлдөгөн маалы тура. Өсүмдүк болуп өсүп чыккан чөптөрдүн чоң кичинеси бүт жабырап гүл ачып, жердин жүзүн аз күнгө болсо дагы өзгөртүп, анан кайра ачуу тийген күндүн нуруна күйүп кетип, эмки жазды күтүп бозоруп жатып калар маалы тура. Талаа чөптөрүнүн буруксаган жыты вагондордун ачык терезесинен толкуп кирип келет. Айрыкча 4 тарабы ачык. Ай талаадагы бир жетим бекетке поезд токтой калганда, аңкыган жыт вагонго толуп чыгат. Ошондо абасы оорлоп келаткан вагондун талаага чыгып, түрү кунарсыз, бирок көөдөнгө толуп чыгар коңур тулаң. Ачкыл шыбак жытына көңүлсүгөн коңул менен какшыган топуракчы аралашып, толкуп турган абалуу талаада аркы-терки чуркагын келет. Кызыкты бойлоду Авдий, жанагы каргыш тийген банги кылчу кара куурайдагы ушинтип өсүп, дүүлүктүрүп чыттанып турар бекен? Ачылып сүйлөшүп калгандагы чабагандардын айтуусуна караганда, кара куурайдын жыты мындан күчтүүрөөк, ачкылыраак болсо керек. Бирок кара куурай сабактуу узун өсүп, кээ бир жерлерде бел курчоого жетип турат дешет. Кара куурай дегениң көрүнгөн жерде эле өсө бербейт экен. Дайыма өскөн жерлери бар дешет. Анысына да шүгүр, аны издеп жер кезип убара болуштагы ырас болуптур. Антпесе бардык жерде өсө берсе эмне болмок? Мына ошо жоктугунан банги кылып баш айлантар куурайды издеп, чабагандар кайдагы бир жердин четиндеги порт шаарлардан сугун артып жутунуп баратпайбы? Барар жер али алыс, жеткиче дагы далай жол жатат. Жеткенден кийин кандай күнгө туш болоорун бир Кудай өзү билет. Кээде Авдий Калистратов жашырынып бараткан сапарларынын максатын унутуп, бул учу кыйырсыз талааны кайсы доордорго, кайсы элдер жердегенин кыялданат. Ага байланыштуу мектеп курагында окуган китептерин, көргөн кинолорун эстейт дагы, ошол кыялдарындагы доорлордон калган эстеликтер сыяктанып, андан-мындан бир жолуккан нерселерге өрөпкөйт. Ээн талаада үйүр-үйүр болуп, ийри моюн, дөңөркөч төөлөр жүрөт. Эли көчүп кеткен эски журттай болуп, андан-мындан көрүстөн жолугат. 5-10 тамы жепирейген чакан айылдар,
же айталаада адашып калгансыган жападан жалгыз боз үй кездешет. Аны көргөндө атам замандан калган баш паанегин дале жербей жашап келаткан андагы кишилерге боор ооруйт. Кээде 2-3төн же жалгыз бастырган атчандар көрүнө калат. Ат алардын абзелдери да эзелке кээсинин башындагы шук-шугуй бөркүдай эзелке. Мына ошондо бул ээн талаа эрме чөлдө суусуздуктан каныгатып, кусалыктан каныгатып кырылып калбай, бул эл кантип күн көрөт деп эрксизден ойлонот. Түнкүсүн канчер экен булар? Ааламдын түнк асманы үстүнөн көмкөрүлүп басып турса, ээн талаадагы жалгыз адам дүйнөнүн чексиздигинен жабыгып өлбөйбү? Ошон үчүн бул кыйырдан поезд өтүп турганы шаардагыдай болуп, кыжырыңды келтирбей, кайра кубантат болуу керек, а балким тескерисинче, айдын талаанын улуу түндөрү көңүлгө улуу ырларды жаратаар. Поэзия деген дүйнөлүк аймакта адам рухун бекемдеген нерсе эмеспи? Бирок бул ойлору аз убакытка гана алаксытат да, кайра чабагандар менен кошулуп, нашан үйтүнө ордосуна баратканын, законго салып караганда кылмышкерлер менен байланышып алганын, социалдык ыймандык жөнүндө газетага репортаж жазам дегенин, аткаргыча бул жашоого нашачылар таратып жүргөн жамандыкка моюн сунуп, шүк жүрүшү керектигин эстейт. Эстеген сайын сүбөсүнүн асты муздап, ашказаны уйгу туйгу болуп, өзү дагы чабагандардын бири, кылмыш кылып жүргөндөрдүн бири сыяктанып, түпөйүл коркунучка калчылдап кетет. Мына ошондо тигилердин ички бушайманын түшүнөт. Жашыруун көтөргөн жүгү бар жанга жердин улуулугу, дүйнөнүн кеңдиги, улам жаңы жолуккан көрүнүштөр канчалык көңүл көтөрбөсүн, эчтемеге арзыбай калаарын, көөдөнүндө өйгөн оору бар болгон соң, алдыртан көңүл чөгөрүп, жүрөгүңдү мыжыган айланадагы эчтемеге көңүл чаппасындагы түшүнөт. Кара куурайлуу талааны көздөй сапарлаш болуп бараткан чабагандарга алдыртаан көз салып, аларды сөзгө чакырып тартууга аракет кылганда, Авдий Калистратов булар сыртынан канчалык менсинишкени менен, жолулаш ар бир чабаган ичинде өз жоругуна бушайман болуп, акыры кутулбас жазага бир күнү тутулаарын ойлоп, ошондон дамамат коркуп жүрөрүн ойлоп, боор оороду. Болбосо кара күчкө эрдемсингендери, дайынсыз жаргон сөздөрү, карта ойноп, арак ичип, тобокелге бел байлап калгандары же бар, же жок. Акыры башта бир өлүм деп, турмуштун башкача жүрүшүн көрбөй калышканы да. Ушулардын кор болгон жанын күнөөдөн куткарып, өздөрүнө өз көздөрүн ачып, абага чачылган уудан бетер булардын дили менен динине сиңип калган коркунучтан бошотуп алуу Авдий Калистратовдун көздөгөн асыл максаты болуп калды. Акылы жеткен бүт билимин, аз болсо да турмуштан көргөн тажрыйбасын пайдаланып, алиги ак ниетин аткараар ачкыч издеди. Семинариядан кетип, дөөлөттүү чиркөөдөн ажырап калса да, дилинде диний үгүтчүл бойдон калып, актык менен адалдыктын назили маанисин адамдарга жеткириш өмүр жолундагы колунан келер эң улуу иш экенине көзү жетти. Ал үчүн Куда жолуна атайлап бата алуунун деле кажети жок. Өзүң моюн сунган актыкка гана такыба болуу милдет. Бирок акылынын айтуусу, жүрөгүнүн каалоосу, ниетинин жетектөөсү менен бел байлаган максатынын канчалык экенин али элестете албайт. Жаркын кыялдарга минип алып, күнөөдөн арылаар дарыны чачуу бир жөн, ал эми адалдыкка моюн сунууну каалабаган, дүйнөнүн бу четинен тиги четине арамдык жол менен акча табуунун далбасына бараткан өздөрүнө окшош кайдагы бир Абдийдин ак жолуна бурула койбой турган банкилердин арасында адалдык жаратуунун жөнү таптакыр башка. Кудай ак сөздө, андыктан айткан сөзүң аруу да, адал да болуш керек деп ишенип алган кайдагы бир Авдий Калистратовдун ниети жакшы экен деп, арамдык жолдон кайра тартып, адалдык жолго түшө койчулар ушу немелер бекен? Бирок Авдий Калистратов өзүнүн ак ниетинде дүйнөлүк мыйзамга ишенгидей эле ишенет. Арамдык оңолоюн дебейт, оңолтоюн деген адалдыкка көнбөйт. Ыйыктап алгандарына жуутпайт, арамдык ошо да. Андай экенин билиш али алдыда.
Сіздер залқар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Кыямат» романынын 1 бөлүмүнүн 5 чыгарылышын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.